Seni больницага алып барып текшерип туруп, сен неметип, кыздыгың жок экен текшерип берип коем кааласаң. Түшүндүңбү? Оразайым, сага мен мындай эле айтып коеюн. Сенин ким менен эмне иш кылып жүргөнүң, ким менен көңүлдөш болуп жүргөнүң бардыгы менде маалымат бар. Оразайым, сага ачык айтайын. Эми ошону тастыктап, далилдеп бер десең, мен сени менен эфирде ким менен көңүлдөш болуп жүргөндөрүнүн бардыгын санап берип койгон күчүң жана кудуретиң жетет. Сенин канча көңүлдөшүң болгон, азыркы убакта канча көңүлдөшүң бар Россияда, ошонун баарын атап коем. Сен будан бир канча жыл мурун Мекенчил партиясында жүргөндө канча көңүлдөшүң болгон, аны да атап коем. Сени биз жүзүңдү биз билебиз. Сенин кандай кыз экениңди билебиз. Биринчи ар ким менен жатканыңды токтот. Арам иш кылба, адал иш кыл. Адал иш кылып, жашнакай Кудай берген убактыңды текке кетирбей, балалуу бол. Эртең ошол эки жаттын ортосу эчтекеге жарабай калган кезде төрө албай эртең шерменден чыгат. Мен сага ачык айтайын. Сен канча жыл мурун ким менен жатканың бардыгы маалыматтар келди. Каерден канча акча жеп койгонуң маалыматтар келди. Сен тууралуу менде маалымат текиртектен. Ошонун баарын ачып жибер электе, тынч гана бол. Тынч. Мен сага дагы айтам. Мени кайра чыгарып бербе. Мен ушул жолго даяр болуп чыккам. Мен айткан силерде бот эмесмин, силерде эмесмин. Ошон үчүн айтып коеюн силерге. Бекзат, шакал, подлый, трус, өлүк, ит. Сен эркексиң. Сен эркектерге претензия кой, сен аялдарга эмес. Сен Оразайымга алысын болуп алдың. Бул алысындар ошентип бири-бирин чукулап, бири-бирин боктоп турат. Сен бийликке катын болуп алдың, понимаешь? Бийликке катын болуп эле сен Оразайымга алысын болуп алдың. Ал сага жарашпайт, Бекзат, понимаешь? Ал эркектин иши эмес. Самый подлый, конченый эркектин иши. Бекзат акмак, Бекзат шакал. Бетиң менен кара жерге кир. Жакшылык көрбөгүр акмак деп айтыш керек болуп калды. Бул шакал эркектей болбой атат. Бул шакал катындардын деңгээлине түшүп алып, Оразайымдын жигиттерин санап, Оразайымдын төшөгүн аңдып отурат. Урод Бекзат. Эгер фейк почталар менен аңдып шыкшыйып отурсаң, бети жок, жүзүң курусун. Эгер сен менин алдыман чыксаң, эгер сен Россияга келип менин алдыман чыксаң, мен сени инвалид кылам. Же сен мени инвалид кыласың, же мен сени инвалид кылып туруп, барчу жерге өзүм барамын. Коркпой, үрпөй, эч жака качпай туруп.